Кооперативдер көп, бирок Ансар жалгыз. Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативинин офиси чоңоюп жатат. Саламатсызбы? Атыңыз ким, таанышалы? Кубан мырза, Ансар коммерциялык эмес кооперативи тууралуу кайдан уктуңуз? Анан бүгүн эмне себептерден бул офиске келип калдыңыз? Мен бул Ансар компаниясынын Инстаграмдан угуп анан бүгүн ошол маалымат алалы деп келгенбиз. Анан ушул жакшы маанай тартуулады. Ишиңиздер жакшы болсун. Көптөгөн үй алам дегендер үйлүү болсун. Иштерине ийгилик каалайм. Баарыңыздарга ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Чоң рахмат. Буюрса сиздер дагы келишим түзүп, буюрса эгерде октябрь айында келишим түзө турган болсоңуздар, бизде лотереяга да катышып калышыңыз толугу менен ыктымал. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Толук маалыматты билгиңиз келсе, ошол видеонун астындагы номерлерге кайрылсаңыз болот. Мен 7 баланын энесимин. Батыр эне турбайсыз? Окуп алгансызбы немени? Айдоочулук көлүктү же сатып алгансызбы? Ачыгын айтыңыз. Сатып алгам, ачык эле айтам. Ал кезде деле балдар. 7 баланы өзүңүз багып чоңойттуңузбу? Кыйын аял экенсиз анда. Каш жазайм, эртең менен түшкө чейин каш жазайм, түштөн кийин кечки 10-11ге чейин таксиде иштеп атам. Бир айда эми канча акча тапса болот ушул каш такси менен бириктирип? 150дөй болот. Шлешкан жейтиңиз барбы денесиз? Илягым келишиде кээде пассажирин күтүп атат, опоздание болуп атат. Адашып кеткенсиз? Адашып кеттим. 3 дагестанец бала түштү. Мен Агачери деген дагестанецтер ушинтип өлтүрүп кеткенин, Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга салам. Бул жолу дагы Москва жергесиндеги чыгарылышыбызды сунуштайбыз. Статистика боюнча 30 миңден ашуун кыргыз жараны такси кызматында эмгектенишет экен. Алардын 99% жалаң мырзалардан турса, ал эми эң кызыктуусу алардын ичинен айымдардан турган дагы кичинекей топ бар экен. Мына ушул такси кызматында эмгектенип жаткан эжекелерибиз тууралуу бүгүнкү чыгарылышта айтып беребиз жана каарманыбыз менен тааныштырабыз. Келип калды бул жака. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыз. Келиңиз, эшик ачып берейин мен. Чоң рахмат. Биз эшик ачып беребиз. Эми сиз Бүгүн мен сизге эшик ачып берем эжеке. Жакшы. Бул Гүлмира деген эжекебиз. Жашыңыз 55-тен. 55 жашта такси кызматында, Яндекс такси кызматында эмгектенет. Канча жыл болду эжеке? Мен аябай мындай таң калдым, чындыгындачы. Кыргызстан Москвага келип, анан жалаң эми бул жакта биз таксист деген бул такси деген эркектердин, мырзалардын жумушу деп көпчүлүгү түшүнүп жүрсө, бул жака келип айымдар иштеп атканын көрүп мен биринчи укканда чындап эле таң калдым. Анан канча жылдан бери иштеп атасыз бул кызматта? Канча жыл болду бул жакта? Кызматта мен Бишкектен 6 жыл иштегем. СМС такси деген таксиде. Анан бияка келип, биякта таксиде иштегениме 1 жыл болду. Негизи өзүм да экинчи кесибим бар. Өзүм стройкада 32 жыл маляр болуп иштедим. Анан ден соолугума байланыштуу кайра таксиге өттүм биротолу. 32 жыл иштедим. 32 жыл кайсы жакта иштедиңиз маляр болуп? Россияда иштедим. Биздин Кыргызстандын ДСК деген корпорациябыз бар. Азат. Ошол жакта иштедим. Ошол анан бияктан келип, биякта 4 жыл иштедим. Стройкасында анан ден соолукка байланыштуу анан таксиге өткөнгө муктаж болуп калдым. Түшүнүктүү эжеке. Такси эми таксиде жалаң мырзалар иштейт. Анан бул жакта ушул айымдардан да турган топ бар деди. Сиз билгенден кыргыз айымдардан канча айым иштейт азыр? 17 кызбыз, биздин группа бар айымдардын. Жалаң такси кыздар, жаштары бар, орто жаштагылар, 17биз. Негизи катталбаган дагы кыздар көп. Биздин группада катталган 17. Аябай сонун ынтымактуу группабыз бар биздин. Аябай бири-бирибиз менен ушундай катышабыз, бири-бирибизге поддержка кылабыз. Билбеген нерсени бири-бирибизге үйрөтөбүз. Жакшылык жамандыктарыбызга бири-бирибизди катышып, бири-бирибизди аябай поддержка. Ынтымакта турбайсыздар, Аябай чоң ынтымак. Машинаңыз тууралуу айтып бериңизчи биринчи. Бул эмне болгон машина? Бул Kia Optima 2019 жылкы 2 объем.
Мен муну алганда былтыр почти жаңы эле алдым, жапжаң боюнча. Күнүнө 3,5 төлөп, 2 жылда бул машина менчик өзүмдүк болот. 1 жыл өттү, Кудайга шүгүр. Көз ачып. Күнүнө канча? 3,5. 3,5 миңден, э? Күнүнө 3,5 миңден машинага төлөсөңүз, бензин койсаңыз, андан дагы тышкары дагы артабы өзүңүзгө? Артат бираз эм. Түшүнүктүү. Эжеке, үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Үй бүлөңүз каякта, канча балаңыз бар? Мен 7 баланын энесимин. Батыр эне турбайсыз? Кудайым буйруса. 8-чи мына неберем Кудайым буйруса мына деп турат. Февралда 8-чи неберели болом. Ошо октябрдын 16-сында неберемди турмушка чыгарып атам, кетирип атам. Анан буйруса, 1-2 жылда биз тойдон айтабыз го тоз сүйлөгөндө. Эмки жылы ошо бешик тойго келели депчи. Анан Кудайым буйруса, эмки жылы мен небере эмес, чөбөрө көрүп калам буйруса. Балдарым баары биякта, 2 кызым турмушта, бирөөсү Турцияда жашайт, бирөөсү Кыргызстанда. Канча уулуңуз бар? 4 эркек, 3 кызым бар. 4 эркек, 3 кызыңыз бар, 3 кызым. Ошо турмуштагылар 3-өө өзүнчө, 4-өө биякта менин жанымда. Биякта мен балдарды эң кичинекей балам 13тө. Кудай таалам караганда берди ошо баланы магачы. Жакшы, эжеке. Машинаны жакшы түшүнөсүзбү сиз өзүңүз? Шүгүр эми, такыр эле, мындай аябай эле мындай жакшы түшүнөм деп айта албайм, эми совсем деле эмес. Мотордун майын алмаштырганды билесиз? Обязательно. Текшергенди билесиз? Обязательно. Дөңгөлөк алмаштырасыз? Обязательно. Аны кантип ансыз кантип болот? Дөңгөлөгүң жолдо мисалы жарылса, ким жардам берет? Өзүбүз алмаштырабыз. Кыйналган учур болду эле, машинаңыз жарым жолдо бузулуп калып бир жерде калып? Жок, Кудайга шүгүр андай боло элек. Кудайга шүгүр андай боло элек. Негизи аял кишилер машинаны анча карабай минишет, автоунааны деп айтышат да, анан сиз ошондойбу? Жок, андай эмес, жок, андай эмес. Мен андай мындай мненияден вообще алысмын. Мен машинаны өзүм, даже өзүмдү кээде бир демеден абдилайт этсем да, бирок машинама ушундай карайм, аябай карайм. Кичинекей бир жеринен бир башка бир үн чыкса, сөзсүз алып барамыз, столго алып барып, текшертип, от үйдө компьютерге салдырып, текшертип, кичинекей бир жери болсо мен ошонун жерин жазатам. Анткени бул деген дөөтү дейт. Дөөтүн деле караш керек. Бул себепкер болуп, Аллах Таалам берген ырыс кылычты себепкер болуп таап берип атпайбы? Эжеке, эмне үчүн такси кызматында эмгектенейин деп чечтиңиз? Мен машинаны жакшы айдайм, анан стройканы жакшы кылам. Болгон эки нерсени жакшы билем. Ар бир адам өзүнүн мындай колунан жакшы нерсени, ошо в смысле жакшы аткарганды билген нерсени жасаш керек да. Анан мен ар кайсы нерсени жакшы билбесең, анан начар жасаган болбойт. Мен түшүнүгүм боюнча, что я умею хорошо делать, то я и делаю. Биринчи машина айдап баштаганыңыз 12 жыл болду. 12 жыл, 12 жыл. 12 жыл мурун айдоочулук күбөлүк алдыңыз. Айдоочулук күбөлүк алып туруп 5 күн стажым бар кезде таксиге кирдим. Окуп алгансызбы немени? Айдоочулук күбөлүктү же сатып алгансызбы? Ачыгын айтыңыз. Сатып алгам, ачык эле айтам, сатып алгам. Опытым деле жок болчу, стажым деле жок. Анан бирок ушундай биз аял киши мындай эмерек чыйрак болот окшойбуз. Жашоо ушундай эмеге алып келди мени. Башка келсе Байтал жорго дейт. Я была вынуждена, да. Үйрөнгөн. Мен айдап таксиге киргенге, таксиге кирип иштеп, үй бүлөмдү бакканга мен ошого муктаж болуп калдым. Эмне үчүн эжеке? Эмне болду эле? Балдарым кичинекей ал кезде. Балдарым кичинекей болуп. 5 жыл мурун, Жок, 12 жыл мурун. 12 жыл мурун. 12 жыл мурда балдарым кичинекей болчу. Анан Жолдошуңузчу? Жолдошум адамды жаман дебейм, жакшы эле, ар бир адам пенде жакшы эле болот, бирок кичине бошураак болчу да. Анан ошо 5 жыл болду, башка турмуш куруп кеткен. Анан ошол себептен мен азыр жалгызмын. Ал кезде деле балдар. 7 баланы өзүңүз багып чоңойттуңузбу? Кыйын аял экенсиз анда. Туугандар, үйлгө алса болот. Өзү жалгыз 7 баланы такси кылып чоңойтуп баракелде барып алыңыз эжеке. Апалар аман болсун туугандар. Рахмат. Азыр биз эми машинабыздын ичи менен таанышканча машинадан бир аз сүйлөшөлү. Макул, келиңиздер. Москваны бир аз көрсөтүп коюңуз.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, мен силерге ар дайым жакшы жаңылык менен бөлүшүп келем. Эгерде ден соолугуңуздарда кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, анда Ваш стоматолог клиникасы сунуштайм. Бул жакта көптөгөн кызматтар бар экен, аны Гүлмирежи айтып берет. Биздин клиникада стоматология, гинекология, урология, дерматология, терапия кызматтары бар. Андан сырткары УЗИ аппараттарга келип түшсөңүздөр болот, лабораторияга келип анализдерди тапшырсаңыздар болот. Уколдор бар, капельницалар бар. Бул жакта жогорку квалификациялуу стоматологдор иштейт. Стоматология боюнча бизде тиш салуу, тиш жулуу, тиш дарылоо, брекет, имплант кызматтары бар. Биздин TikTok жана Instagram баракчаларыбызда акциялар жүрүп жатат. Катталыңыздар. Башка суроолор болсо төмөндөгү номерлерге жана аккаунттарга кайрылсаңыздар болот. Биздин дарек метро Лухмановская, улица Светозерская 32. Гүлмирежике, негизи Кыргызстандын жолдоруна караганда бул жактыкы татаал да. Кыйналдыңызбы башында келип? Ооба, ар бир адам ошондон өтөт, ар бир таксист. Аябай кыйын, бияктын жолу Кыргызстандыкы аябай эле өтө эле жеңил экен. Мито айдоочулук көлүктү сатып алгансыз. Ооба, эми анын чындыгын айтып атам. Жолдор аябай сложный. Биякта съезд, разъезд дегендер бар. Бир кичине эле бир 15 градус башка жерден съезд болуп кетсең, вообще башка жака алып кетет да жол. Башында кыйналдым, бир айга жакын кыйналдым. Ыйлагым келчи да кээде пассажирин күтүп атат, опоздание болуп атат. Адашып кеткенсиң. Адашып кеттиң. Жүрөсүн айланып. Уже действительно аябай стресс болуп, ыйлагым келчи. Кээде даже ушундай моменттер болгон, таштап салсамбы депчи. Бияктыкы кыйын экен, өтө эле депчи. Эжеке, таксинин минус анан плюс жактарын айтып кетсеңиз, ар бир жумуштун эки жагы болот го. Кыйынчылык анан жакшы жактарычы. Кандай минус жактары бар? Минус жагы эми бул өтө нервная работа. Мындай психикага постоянно напряжениеда жүрөсүң, кечинде аябай чарчайсың жумуштан. Анан постоянно риск да. Бияктын движениясы Кыргызстанда эмес, чындап келгендечи. Анан аябай напряжениеда болгон ошол эле отойм. График кандай? Эртең менен эрте чыгасызбы же кечкисин иштейсизби? Меники ненормированный график, анткени үйдө балдар бар, балдардын окуусу бар дегенде контроль. В основном ночто иштейм мен. Өзүңүздүн кесибиңиз барбы жеке? Университетте окугансызбы? Жок, мен окуган эмесмин. Бизде кыргыздар дейт го, казан аяк институтуна тапшырып кызыл диплом менен бүткөм. Жети баланын энеси болуп. Жок, окуган эмесмин. Жашымда турмушка чыгып, анан ошо бала алуу. Канча жашыңызда чыктыңыз? 17 жашымда турмушка. 17 жашта чыккансыз. Ооба. Мен болгон эле ошо болгон кесибим мен строитель, анан водитель. Ошол эки нерсени жакшы билем. Канча алдыңыз машинаны? 2 миллион 300. 2 миллион 300 миңге машина алдыңыз, Анан канчасын төлөп бүттүңүз азыр? Уже 1 миллион 200 го ушундай төлөп. Миллиондай. Айына канча төлөйсүз? Айына 105 миң төлөйм. 105 миң рубль төлөйсүз, Күнүнө мындай айына бир эле төлөйм, бир айда бир. Күнүнө 3,5-дан. Анан эми эң кызыгы да мына азыр биздин көрүүчүлөргө кызык болуп атса керек, ошондо эжеке бул күнүнө канча акча табат депчи. Негизи мындай орточо эсеп менен. Орточо эсеп менен бир 6 миң. 6 миң болот, Кээде андан көп болот да. Вот суббота, воскресенье, пятницаларда бизде жумуш жакшы болот. Ночто. Ошо бир 7-8ге чейин тапса болот, табасың. Машина өзүңдүкү болсо анда жакшы эле болот турбайбы? Анда вообще сонунда. Анда жакшы да машина өзү. Буюрса машинанын калган акчасын төлөп бүтсөңүз анан. Ооба, 1 жыл калды. Уже 1 жыл өттү. 1 жыл калды, Кудай таалам дей соолук берсе, бул көз ачып жумушча эле өтөт экен бул убакыт. Күнүнө эми канча мындай
өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө калган акча канча болот эми бул деген этикага жатпайт, бирок мындай биздин көрүүчүлөр аябай кызыгып атат да ошон үчүн. Эми машинаны төлөп, мен мисалычы эми ал деле менин счетума кирет машинаны деле. Андан тышкары где-то 2.000 өзүмдө болсо мен ошого шүгүрдейм да. Тем более возраст мен баягы жаштардай болуп теңтайлашып көбүрөөк иштей албайм по времени. А бизде кыздар бар. 15-17 сааттан иштейт бир күндө. Эми өзүңүз жалгыз бой эне болуп атсаңыз, 7 баланын апасы, жалгыз ушунча баланы тарбиялап, чоңойткон, баккан кыйын болсо керек, Кыйын эле, азыр деле кыйын. Канчалык балаң чоңойгон сайын кыйынчылык көбөйөт экен. Кандай смыслда? Физически жеңилдейсиң, балдарың жардам берип, иште моралдык жактан ответственность көбүрөөк болуп калат экен. Бала чоңойгон сайын уже характери да пайда болот. Аны үйлөнүш керек, аны турмуштун жолун, туура жолун көрсөтүш керек. Бала деген биз деле ата-энебиз айтканды биз деле кээде туура эмес кабыл алчубуз да. Тажатышты кечкеле айта берет, демте берет деп. Ошондой эле сыяктуу балага мындай түшүнүктүү болуп надо донести да. Мен балдарымдын энесимин, бирок я больше стараюсь быть другом. Балдарым менен аябай жакшы мамиледе болуп, балдарымды Кудайыма шүгүр, Кудай мага балдарды берди ыйманы менен. Эми биздин кыргыз коомунда акыркы учурларда бир көйгөй бар десек болот да, бул ажырашуу. Анан көпчүлүк мисалы мага кайрылган жалгыз бой энелер көп. 3-төн 4төн балдары бар, жардамга муктаж болуп калгандар көп. Сизге деле кайрылгандар, сизге деле айткандар болушу мүмкүн. Анан сиз эми кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Бул нерсе сиздин башыңыздан өттү да, ажырашуу деген. Турмушка чыгардан мурун эмнени ойлонуш керек же эмнеге даяр болуш керек? Мындай сиздин өзүңүздүн энелик, эжелик, апалык бир кыздарга насаатыңыз, кеңешиңиз. Эмне үчүн ажырашуулар болуп жатат? Бул эми баягы Кудай таалам айткандай, күнөө бир адамдан кетпейт, 2 адамдан кетет. Бир Кудайым билет да, кимден өйдө аз, кимден көп күнөө кеткен. Ошон үчүн ар бир адам тарбияны өзүнөн башташ керек. Турмушка чыкканда элечи күйөөсү ойлойт да, мен аялымды тарбиялап алам. Аял ойлойт, мен күйөөмдү башкарып алам депчи. Андай ойдон алыс болуш керек. Биринчи адам өзүнөн тарбияны өзүнөн башташ керек. Чыдамдуу болуш керек, кечиримдүү, көтөрүмдүү болуш керек. Ар бир нерсени, ар бир маселени мындай сөз аркылуу акырын отуруп мындай чечсе болот. Биздин азыркы жаштардын же тарбиядан болот да, же заман ушундайбы, мен мындай түшүнө албайм да. Ошо неден ар бир үй бүлөдө индивидуально болуш керек да. Ажырашуу болбош үчүн адам бири-бирин сыйлаш керек. Күйөөсү аялын, аялы күйөөсүн сыйлаш керек. Туура түшүнүш керек, көтөрүмдүү болуп, анан эң негизгиси кечиримдүү болуш керек. Эми өзүңүз турмуш куруу, кайрадан турмуш куруу мындай ниет же болбосо пландар барбы? План жок пока. Эми мен айта албайм эчтеке депчи, анткени ар бир нерсе Аллах Тааламдын буйругу. Мен ойлогондой болбойт, Аллахым кандай кааласа ошондой болот. Анан Аллах Таалам эртеңки күнү ошо мени сыйлаган бир адамды маңдайыма алып келип туруп буйрук кылып койсо мен башыям дегендей. Анан эми бирок мындай аябай деле мындай ой жок, аракет жок пока. Түшүнүктүү. Сүйлөшкөн жейтиңиз барбы деле суроо
урматтуу көрүүчүлөр, биздин экинчи каарманыбыз дал ушул такси кызматында эмгектенип аткан каарманыбыздын аты Мерим, 26 жашта бүгүнкү күндө. Кандайсың Мерим? Жакшы. Жакшыбы? Кандайсыз? Бүгүнкү күндө негизи канча убакыт болду такси кызматында иштеп атканыңарга, анан качан келдиңиз Москвага? Москвага декабрда келгем, 2020-жылы. Ага чейин келип кеткем, бирок Кыргызстанда 3 жыл жүрүп, анан кайра келдим. Келгенден кийин өзүм каш менен алектенем. Каш жасайсыз, Каш жасайм, үйлөргө барып каш жасайм. Анан ошентип жасап жүрүп, метродо жөө жүргөндө жана сумкамды көтөрүп алып жүргөндө кыйналып, анан кийин машина алайын деп ойлогом. Анан жөн эле миңдим айдаганга эле машина алайын. Жөн эле айдайм деп алдым эле, анан бир жакшы байкенин совети менен таксиге кирип ал деди. Ошо каш жасап бүтүп, адан кийин бош убактыңда таксиде иштейсиң депчи. Анан ошентип такси болуп кеттим. Иштегениме 5-6 ай болуп калды. Азыр ошондо эки жумуш бар турбайбы? Каш дагы жасап, анан такси дагы кылат дейсиз. Ооба. Каш жасайм, эртең менен түшкө чейин каш жасайм, түштөн кийин кечки 10-11ге чейин таксиде иштеп атам. Бул жака келүүңүздүн себеби эмне? Негизи Кыргызстанда эмне жумуш кылчу элеңиз? Кесибиңиз боюнча кимсиз дегендей? Мен өзү КГУ-ста Кыргызско-германский факультет информатиканы бүткөм. Дипломум бар, бирок тилекке каршы иштей элекмин. Эмне үчүн кесип боюнча иштеген жоксуз? Кесип боюнча иштейм, буйруса. Алдыда үмүттөрүм бар иштейм деген. Анан азыр еще ден соолукка байланыштуу келгем, негизи декабрдачы. Леченияга келген болчумун. Анан ошо лечение кылып атып, анан иштеп атам. Азыр жакшы элеби? Азыр Кудайга шүгүр. Бүтө элек, бирок бүтө. Эмне боюнча мындай? Өлө ушундай. Ушундай. Өлө ушундай немемин да. Жок, мындай жаман нерселерди эстебей эле койгонго аракет кылам, ошон үчүн эстебей эле койчу. Жакшы. Бул жакта көпчүлүгү мындай автоунааларды жанагы бөлүп төлөөгө алышат турбайбы? Сиздики кандай? Машина өзүңүздүкү же неме арендадагы машинабы деп ушуну сурайм. Машина өзүмдүкү. Аны толук төлөп элекмин. Буйруса бүтөм, 1 жылдай калды. 1 жыл 4 ай. Сиз айына канча төлөйсүз? Айына 70 000 төлөйм. 70 000 Чыгабы анан? Чыгат. Күнүгө 2,5 миңден болуп калат. Чыгат. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Буга чейин машина айдап жүрдүңөр белем? Кыргызстанда эле. Кыргызстанда айдап жүргөм машина. Бул жакта кыйын болдубу? Машина башында такси кызматында жолдор татаалыраак да бул жактычы? Жок, коркпой эле баштап кеттим. Мындай кыйналган жокмун. Навигатор бар, навигатор менен эле. Ошо 1-2 жолу адашып көрдүм, анан жакшы эле. Эми мындай да, бул жакта биздин көрүүчүлөр кыздарга айрыкча, жаш кыздарга бул кызыктуу да. Каш жасайт экенсиз, такси кылат экенсиз, анан бир айда эми канча акча тапса болот ушул каш, такси менен бириктирип? 150дөй болот. 150 миңдей, анын 70 миң таксиге бересиз? Таксиге берем, анан калганы өзүмө калат. Так, деле. Кыздарга бул айрым кыздарга аябай мындай неме болду болуш керек. Мотивация болду болуш керек. Любой жерде аракет кылсаң болот экен. Бардык жумушка иштеп көрсө деле болот. Бардык жумуштун берекесин берсе табасың. Мерим үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз? Мен өз таластын кызы болом. Жалал Абадка турмушка чыккам. 2 балам бар. Бир кыз, бир уул. Алар бул жакта? Алар жок, мен ата-энем колунда азыр. Убактылуу. Түшүнүктүү. Негизи мындай, эмнени кыялданасыз азыркы учурда эмне пландар бар? Бул жакта дагы канча убакыт болоюн деп атасыз? Или кесибиңиз боюнча иштеп Кыргызстанга кайра кетейин деп атасызбы ошол боюнча? Кетем, лечениям бүтсө эле буйруса кетейин деген планым бар. Ошол жакта өзүм профессиям менен иштейм деп аракет кылып атам. Ошо. Түшүнүктүү. Мерим айтсаңыз, эми кыз бала болгондон кийин кыз бала алсыз да, анан ошондон пайдаланып ар кандай мындай өздөрүнүн мүнөздөрүн көрсөткөн клиенттер да болот болуш керек.
Анан коркпойсуңарбы кечинде жүргөндө? Ар кандай адамдар бар да. Ар кандай окуяларды көрүп атабыз дегендейчи. Мындай бул Комфорт Плюста көбүнчө мындай жакшы эле адекватный адамдар түшөт, бирок бир жолу бир ситуация болду. Ал мындай эстесем бир четинен күлкүм келет, бир четинен коркунучтуу. 3 дагестанец бала түштү. Мен ага чери деген дагестанецтер ушинтип мындай өлтүрүп кеткенин, коркуткандарын, алдап кеткенин угуп жүргөм да. Анан мен ал балдарды салып алгандан кийин уже түштөп айта албай айдап кеттим. Анан айдап бараткандан кийин алар тамашалап кетип баратышат. Жеткенче аябай корктум. Коркуп жолдо баратып, группабыз бар. Мен иштеген таксопарктын группасы бар. Ошо группада жакшы мындай ынтымактуу болуп калганбыз да, мындай үй-бүлөдөй болупчу. Анан кийин балдарга жаздым. Жазып баштадым, коркуп ушундай болуп атат депчи. Анан кийин жакшы, Кудайга шүгүр, жакшынакай эле түшүп кетишти, бирок коркот экенсиң. Коркунучтуу немелер болот, ушундай ситуациялар. Урматтуу достор, жакында буюрса шайлоо келе жатат. Бул шайлоодо кайсы бир партияны пиарттетип же болбосо кайсы бир партияга иштебеймин. Андыктан кайсы бир кандидат өзүнүн алдыдагы жасай турчу иштерин, пландарын, программасын элдерге жеткиргиси келсе, элге айтып бергиси келсе, анда биздин YouTube каналыбыз сиздер үчүн ачык. Биз кандидаттар үчүн бир площадка болуп берели деп чечтик. Командабыз менен эгерде кайсы бир талапкер өзүнүн оюн айткысы келсе, биздин интервьюга келиңиздер, биз сиздерден интервью алып, элге сиздердин программаңыздарды кененирээк жеткирип бергенге даярбыз. Мээрим, эмне үчүн ушул машинаны алдыңыз? Жагат. Эмнеси жагат? Неме? Же бирөө сунуштады? Сунуштады байкем. Өзүңүз капотун ачып ушуну бир сыйра текшерип коесуз, май сайын. Капотун ачып, майын текшерем. Бул жерде май бар. Май бар. Бул май ичет деп. Май ичпейби? Май ичпейт. Расход болбойбу? Жок. Ошентип текшеребиз. Ошо суусун куям. Объем канча? 2. 2. Жүзүнө канча ичет? Билесиз ошону? Өзү 7,5 деп көрсөтөт, бирок 12ге чейин ичет экен. Расход көп бекен. Трассада 7,5, анан мындай шаардын ичинде 12. 10-12 ушундай. Негизинде мечтайт эткен машиналар эмне? Мечтайт эткеним чоң. Эмне чоң болгондо? Не бар алар бардык эле машина жагат мага, негизинде тандабайм деле. Удобный болсо, жеңил болсо. Өзүңөргө жагабы? Жагат. 1,600,000, Мерим, бүгүнкү күндө каш жасап, такси кылып, иштеп мындай өзүңө жетерлик жакшы эле акча чогултуп атыптырсың десек болот да. Кыргызстандын жана экономикасына, Кыргызстандын айлыгына салыштырганда, сен аябай жакшы эле иштеп атыптырсың. Анан эми алдыда кандай пландарың бар? Эмне кылайын деп атасың? Кандай кыялдарың бар дегендей? Азыр ошо башында айтпадымбы, ден соолукка байланыштуу келдим депчи бул жака. Анан ошо азыр мен иштегендин баардыгы жарымын машинага берсем, жарымын ден соолугумду карап атам. Анан келечекте ушу ден соолугум жакшы болсо, Кыргызстанга барып оюмда салон ачайын деп ойлойм. Ошол. Анан азыр эми ден соолугуңуз менен эле алып урушуп, ушу менен эле алек болуп аткан турбайсызбы, тапканыңыздын баарын? Көбүнчө эле ошо ден соолук анализ, обследование кылып жүрөм мен. Кудай буйрса жакшы, баары жакшы болот. Эмне врачтар эмне деген диагноз коюп атышат, анан эмне оору? Неме? Опухоль матки деп чыккан. Анан уже 1,5-2 жыл болоюн деп калды. Анан Кыргызстанда лечение кылып жүрдүм. Анан бул жака жөнөтүшкөн, декабрда ошо бул жака келгенден бери көрүнүп атам, жакшы эле.
эми врачтар деле жакшы результат болот деп атышат. Кудай буйрса жакшы болот баары. Мен сизди сыртыңыздан көргөндө мындай эч кандай сыркоолоп атканыңызды байкабайт экенсиң, чынын айткандачы. Анан азыр эми айтып атсаңыз, анан эми билип атам да, мындай сизде мындай позитив каяктан мынчалык? Мен кандай ситуация болбосун күлүп жайнап жүргөнгө аракет кылам. Мен даже ушу ооруп атканымды деле унутуп койгонго аракет кылам. Чын айтканда көп адамдар билбейт, мен өзүм туугандарыман башкачы. Анан өзүм жакшы тааныштарыман башка эч ким билбейт эле. Эми силерге ачылып алдым окшойт, айтып койдум. Ошо. Жакшы болуп кетиңиз буюрса. Эми орну берүүчү дагы, алуучу дагы, сакайтуучу дагы Кудайдан дейт. Кудайым шыпасын берсин дейт. Анан жакшы болуп кетиңиз, ар дайым күлүп жайнап жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабыз ушуну менен соңуна жетти. Сиздерге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз айымдар күчтүү, албетте кайсы жерде болбосун мыктылыгын көрсөтүп келишет. Эми биздин көрүүчүлөргө кайрылуу жасасаңыз болот. Каалоо тилек айтсаңыз болот дегенде. Баарыңарга кыргыз элим дей соолук каалайм. Ишиңерге ийгилик, ар бир кадамыңар салих болсун. Аллах таалам силерге баарыңарды эки дүйнө бактылуу кылсын, жашооңордо береке болсун. Ким бияка келем деген айымдар болсо, коркпоңуздар, келгиле. Биздин контактыны мына Азиреттен сурасаңыздар болот. Колубуздан келген жардамды беребиз. Баарыңарга ийгилик. Анан Азирет сага ден соолукта бол, алтыным. Ушинтип эле кыргыз элдин керегине жарап, элдин батасын алып жүрө бер. Жолуң ачык болсун. Сага окшогон биз сыймыктанган балдардан бизге, биздин өлкөбүзгө, биздин калкыбызга кереги тийген балдар көп болсун сени туурага. Мерим, көрүүчүлөргө сен дагы кайрылуу жасап, өзүң теңдүү кыздарга кандайдыр бир кайрылууну жасап койсоң болот. Мен деле эжеге кошулуп, эч нерседен коркпогула. Эже айткандай келсеңер жардам беребиз. Главное аракет кылыш керек. Аракет кылсаңар, бардык нерсе жетсе болот. Рахмат. Мына туугандар, буюрса, кимде ким ушул такси кызматына кызыгып калган болсо, анда эгерде кирүү планыңар болсо, анда эжекелерге кайрылсаңыздар, мындай жол жобосун көрсөтүп, кеп кеңешин берип, колдоо көрсөтөбүз деп атышат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Жалпы такси кызматында иштеген биздин боордошторубуз, мекендештерибизге дагы ийгилик каалайбыз. Аман эсен түгөл бойдон ушу мекенге, үйүңүздөргө аман эсен жетиңиздер демекчибиз. Көрүшкөнчө.